Mına. Skori çakın. Moynun geçti. Moynun geçti. Mına emi skori yok. Kana. Sol departament kana skori. Men sana aytkan bey. Biroq sen minut ayttım bile çakın skori dedim. Mına. Mına sol departament kana skoring. Kana skoring. Abi ölse sen başın menen жооп бересиң. Sen бияка скорый жазылган келген жок азырчы. Мына мойнун кесип салды тиякта. Мына сот аткаруучулар. Скорый келген жок да, биз ошону айттык да. Скорый кана деп айттык да. Скорый жок. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич бүгүн 21 апрель Ак Ордо 3 конушунда сот аткаруучулар Генеральный прокуратуранын алдындагы сот кызматкерлери мына бул үйдү, 4 үйдү бузууга келди, соттун чечимин аткарууга. Бирок өтө одоно мыйзамсыз болду. Себеп дегенде чакыруу барагында сокулук рейс деп турат жана 103 скорый помощь жок. Ошого карабай булар бузабыз деп кирди. Бул мыйзам бузуучулар. Башында биз эскерттик. Урматтуу сот аткаруучулар, силерде деген скорый деген жок экен. Бирөөнүн үйү бузулуп атканда сөзсүз жүрөгү кармайт. Өзгө кол салуу болот. Бул аракетиңер мыйзамсыз десек, мына сот аткаруучу айтып атат. Биз эч кандай скорый чакырбайбыз. Качан өлсө өлсүн, ошондон кийин чакырабыз деп ушундай мыйзамсыз кадамдарга барды. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул иш бир экинчиден административный сотто каралып жатат. Эч кандай бир тарапка чечиле элек. Ошого карабастан ушул аракеттерге барып атат сот аткаруучулар. Экинчиден ушул жабырлануучулардын адвокаты эртең менен сотко барып кайрылып атат. Бул жерде жанагы шлоско берген адамга уголовный иш козголуп атат. Экинчиден сот иштери административден бүтө элек. Ошону негиз кылып токтотуп тургула десе, ага да караган жок, эч кандай. Мынакет скорый да жок, тиешелүү келе турган мекемелерден эч ким жок. Шлос иштерин баштап мынакей Сайын айтып коесуз сизге. балта көтөрүп кол салууга чейин барып атышат. Балта менен эшикти талкалап киришти. Буга чейинки снос болгондо эң туудан же сокулук рейстен келбей калса сот жылдырчу. Бул прокуратуранын алдындагы сот департаменттер олчойгон акча алып койгонбу же коррупциялык нерсеби жылдырбай ушул жерге чапташтырууга калды. Бул өтө мыйзамсыз нерсе. Мына өзүнө өзү кол салып, мойнун кесип салды бул жерденчи. Мына дача скорый жок. Скорый жок. Скорый жок, электриктери жок. Булар Назаралиевтер. Биз станциялык жашагандан нуска карабай, бир эмес 3 үй, 4 үй турат, ошого карабастан бир участокко пустой участок кылып кызыл китепти чыгартып келип алышты. 4 участокко ооба. Биздин тамыбыз бар болуп жашап атканыбызды эске алган жок. Буга чейин дагы милиция кызматкерлерин алып келет, бирок бизге эскертүү бербейт. Милиция кызматкери менен келдик, жерди чыйнай иштеген эскертүү жок. Өздөрү билип келип мына. Эң биринчи айтсаңыз, эң биринчи үлүш китеп жөнүндө сөз кылалы да. Себеби мурда бул айыл чарба багытында үлүш жер болчу. Бул үлүш жер болчу. Анын үлүш жери канча метр эле ошондой? Назаралиевтердин жери картада турат. Ширинасы 7 метр, узундугу 500 метр. Азыркы данный моментте талашып жаткан жерге эч кандай тиешеси жок. Ооба. Бул участокко болгон 2 метрдей кирип турат. Болгондо да ал бул үйлөргө жетпейт. Каждый ошол Назаралиевдин үй багын ошол өзүнүн үлүш жеринде турбайт. Башка бирөөнүн жеринде турат. Башка бирөөнүн. Эми сокулук администрациясы, сокулук архитектурасы, сокулук кадастр ушуга карабастан буларга китеп жасап берип атат. Эми уголовный 16 сотукка жасап берип атат. 16 сотукка. Булар жашап атат. Демек, алардын үлүш жери туурасы 7 метр болсо, булар 16 сотукка кызыл китеп чыгып атат. Башка бирөөнүн үлүш жерине. Эми экинчи мыйзамсыздыгы. Жер мунапысы 2021 жылы 1 декабрга чейинки салынган